Кыргызстанда тигилген кийим-кечектер башка рыноктарды багындырууда. Алсак, бул ишканада жалаң айымдардын кийимдери тигилип, Россияга экспорттолот. Кардарлардын талабына жараша каалагандай көлөмдө чыгарып бере алышат. Бычылган кездемелерди тигүү процесси мына ушул жерден башталат. Мындан чыгып, ар бир жумушчу өзүнө тиешелүү бөлүгүн тигип берет. Ал эми 3-чү катардын аягына жеткенде даяр продукцияга айланат. Ушул тапта айымдардын күзгү кийимдери тигилип жаткан кез. Бул жерде 60 жаран туруктуу негизде иш менен камсыз болгон. Ал эми өндүрүш эртең мененки саат 8-ден кечки 6-га чейин уланат. Сапатка өзгөчө басым жасалат. Мындан улам чет жактык кардарлардын ишеничине кирип, узак мөөнөттүү келишимдерге кол коюлган. Кылдаттык менен текшерип, ошону биздин ошо клиенттин талабы менен чыгарып беребиз. Жаңы рыноктарды камтыш үчүн азыр биз Кыргыз экспорттун колдоосу менен көргөзмөлөргө катышып келебиз. Бир жылда 2-3 жолу. Ошол көргөзмөлөрдө дагы биздин кийимдерибизди, товарларыбызды көрүп, жаңы компаниялар кызыгып, контракттар түзүп келебиз жыл сайын. Ушул сыяктуу Кыргызстанда чыгарылган товарлардын экспортун жогорулатууга көңүл бурулуп жаткан чак. Жыл башынан бери Кытай, Түркия, Россия, Өзбекстан, Тажикстан сыяктуу өлкөлөрдө 11 көргөзмө уюштурулган. Ага атамекендик товарлар коюлду. Мындай иш-чаралардын жыйынтыгында 950 миллион сомго келишимдер түзүлгөн. Көргөзмөлөргө жаңы ачылган өнөр жай ишканалары дагы катышууда. Россия Федерациясында Инопром деген өнөр жай тармагы боюнча эң ири көргөзмө болуп саналат. Ошол жерге биз 30дан ашык ар кандай продукцияларды алып бардык. Алардын ичинде мисалы үчүн травертин, электроциклдер, ар кандай мыло-мойкалар, ошолордун ичинен баарын Россиядагы федеральный сеттердин баарын бизге келип кызыктырып, азыркы учурда контракттар түзүлүп жатат да. Өзгөчө биздин Кыргызстанда чыгарылган трициклдер аябай орустарды кызыктырып, даже Сауд Арабия падышалыгынан уже контракттар түшүп жатат да. Былтыр 102 өнөр жай ишканасы ачылган болсо, быйыл 134 объект ишке берилери мерчемделген. Инвестициянын көлөмү 1,7 миллиард долларды түзөт. Быйыл курулуш материалдарын чыгарган 37, жеңил өнөр жай тармагында 10, машина куруу жаатында 3 өндүрүш ачылат. Мындан тышкары энергетикалык объекттер жана соода логистикалык борборлор ишке берилмекчи. Алардын ичинен 9 ишкана уже ишке кирди, ачылды. Мамлекеттик органдар менен биргеликте ар кандай көмөктөр көрсөтүлүүдө. Азыркы күндө жер тилкесин трансформациялоо боюнча, инвестиция тартып берүү боюнча, инфраструктурасына жардам берүү, тийиштүү документтерин чогултууга ар кандай көмөктөр көрсөтүлүп, азыркы күндө 31 августка да карата ишканалар пландаштырып жатабыз. Бул жол менен 50 ишкана азыркыга 31-не планировать этип аткан. Ишканалардын ачылышы менен быйыл 14 000 жаңы иш орду түзүлмөкчү. Жарандар жумуш менен камсыз болсо, өнөр жай тармагынын көрсөткүчтөрү жакшырып, аймактардын экспорттук дарамети жогорулайт. Жаңы ачыла турган объекттер өлкөнүн бардык облусун камтыйт. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек.